Пандемияга байланыштуу көптөгөн театрлар иштебей калышты. Бирок биз бүгүн ушул жерде сүрөттөрдү көрүп, классикалык музыкадан ырахат алып, ушул жерде жүрөбүз. Ушундай концерттерди Чүй камердик оркестри ай сайын өткөзүшөт. Өзүңөр көрүп атасыңар, мына азыр кыйын убакыт болуп атат, пандемия болуп, коронавирус болуп, бүт концерттик залдар, театрлар бар жабык азыр. Бирок элдин баары тең сагынып калыптыр. Ошол ушундай тирүү музыканы угайлык деп, живая музыка деп. Ошон үчүн биз мына музей менен бирге ушундай бир акция түзөлүп дедик да. Ел келіп, ушул жердеги сонун илинип турган художниктердин, биздин сүрөтчүлөрдүн картиналарын көрүп бүт баарын таанышып, эл аралык классиканын художниктери, биздин художниктерибиз деп, анан кийин ошонун фонунда биздин камерный оркестр өзүнүн музыкасын ойноп берсе деп. Мындай акцияны биз музейдин жетекчилери менен сүйлөшүп, Кудай буйруса, ай сайын бир жолу ушундай акцияны өткөрүп турабыз. Ушул долбоордун өзгөчөлүгү ошол көркөм сүрөт жана музыка, классикалык музыканын айкалышында бул ар бир инсандын жан дүйнөсүнө бир түз жол жана бул өзгөчө бир таасир эте турган нерсени көрөбүз да. Анан бул долбоорго келип турсаңыз болот, биздин соцпарактардан карап турсаңыз болот. Brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass that bitch like Stockton. Just joshing, I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. Бүгүнкү кардуу суук күндө Бах, Пьяццола, Моцарт жана ошондой эле Малдыбаевдин ички дүйнөнү жылыткан чыгармаларын уга алабыз. Гапар Айтиев атындагы музейде жандуу оркестр бизге ушундай белекти сунуштады.